Асат, согуш бүткөндөн кийин эмне кыласың? Согуш бүткөндөн кийинби? Согуш бүткөндөн кийин айылга барам. Айыл апам бар. Ал жалгыз. Аны караган эч ким жок. Сүйлөшкөн кызым бар. Кече жакында эле кат келди. Кудай буйрса, айылга барсам, ага үйлөнөм. Апамды караган киши жок. Апам жанында болом. Андан калган бара-бара көрө жатарбыз да. Кудай буйрса, тууган туушкандардын баарын чогултуп алып бир чоң той берейин деген ой. Үч жыл болду. Мени тааныйт бекен. Тааныса ушул кебетем менен мени кабыл алабы? Келе жатат. Учурашып көрөйүнчү. Саламатсызбы? Саламатчылык. Менде жумушуңуз бар беле? Жок. Адашып калып турмун. Кечиресиз. Алтыным апам. Апаке. Жүзүмдү көрүп кичинекей жүрөгүң чыдаар бекен. 10 ай көтөрүп, омурткаң сызаган асаның жарым караш аралыкта турат. Апа. Кантип кирип апама өңүмдү көрсөтөм. Жок. Кирбейм, кетем. Ушунча келип, апамды бир көрүп, бир жыттап өппөй кантип кетем. Кирем. Эмнеси ошол болсун. Бул ким? Мен Асандын жолдош баласы. Саламатсызбы? Армиядан келдиңби кагылайын? Армиядан келе жатабыз. Асандын Кире жолдош кой. баласы болом. Кире кой алдыңа кетейин. Кире кой. Өтө кой. Жогору өтө алдыңа кетейин. Отура кой балам. Асаным кандай жүрөт? 3 жыл болду көрбөгөнүмө. Мүмкүн өзгөрүлүп калгандыр. Бою сарып, үнү каргылданып, мүмкүн чайтып мурутта койдуруп алса керек. Ооба апа. Уулуңузда бир аз өзгөрүү бар. Эми кандай десем,
Апа 3 жылдан бери бирге чогубуз. Азыр ал танковый частын командиры. Кандайча? Окуй. Ал жош. Көп сүйлөбөгөн немеле элди кантип башкарып жүрөт. Башкарат апа, башкарат. Уулуңуздун сизге берген белектери апа. Согуш жүрүп жатканда курсак маселеси кандай балам? Апа, курсак маселеси биринчи кезекте. Кадимкидей эле эртең мененки түшкү кечки тамак апа. Макулсыз апа. Убакыт болду, мен кетейин. Жакшы калыңыз. Hasan!